Садыр Алейкум-ассалам. Бизди чын жүрөктөн жакшы көрөбүз, бирок бул нарын жергеси көбүнчөсү 70% жакыр. Анан бу жакта чын эле үйгө жетпей жүргөн, жерге жетпей жүргөн азыр жерди сурасаң 300 доллар, 300 сом, 300 миң сомдон артык айтпайт да. Анда Агахан бу жакта жатат, аферисттер буларчы. Динибизге дагы неме келбейт да. Динибизге дагы шайкеш келбейт. Мен алдаткам. Сертификатымда бар. 47 мамлекетке жарайт деп коюшкан булар. Мен прокуратурага да бардым былтыр. Анан Россияга кетип калдым. Мен прокуратурада айтып атат, кой, бул частный экен, эчке колуңан келбейт сенин. Деп ошондо мен прокуратурага да кайрылдым, документтерим бар, бүт. Соцпомощкада 3 жыл иштедим. Булар алдап коюшту биздичи. 500дөй, 600дөй балдарды алдаттын арынданчы. Жаш балдарды өлө алдап эле өздөрүнүн үчүн эле иштеп коюшту. Агаханды кетириңиз. Бу карапайым элге чечип бергиз ошо жерди, гектарлаган жер. Жок, эмне кылып алдады сизде? Эмне кылып алдады? Мен компенсациянын да кереги жок. Нарын эли үчүн могун кетсин. Ошо карапайым элге ошо жерди гектарлап жатышат. Жери жок, үйү жок, көп карапайым элдер бар. Ошолордун баары жатат чын. Ошолорго чечип бергиле жакырларга. Агаханды кетиргиле. Мен прокуратура, мен документим да бар, мен бүт жазып кетем, документтерим да бар, сертификатым да бар, 47 мамлекетке жарайт. Мен алдамын. Прокуратурада булардын сөзүн сүйлөп атат. СМБ да булардын сөзүн сүйлөдү. Милициялар да ушулардын сөзүн сүйлөп атат. Сиз эркек болсоңуз чечкин, Садыр байке. Макул, караштырып көрөлү эми, эки жакты тең териштирип көрөлү.